Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук районуна барат. Бул тууралуу ал Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиясында билдирди. Иш сапарынын жүрүшүндө Акылбек Жапаров сулардын бир катар ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетери тууралуу коомчулуктагы сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 февралда Бишкекте Жогорку соттун 2023-жылдагы ишмердиги боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 67 жаштагы Замирбек Базарбеков 2022-жылдын февраль айында Жогорку соттун төрагасы болгон. Ага чейин 2020-жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалып, 2021-жылдын июнь айында Жогорку соттун судьясы кызматына келген. Комтор Голд компания жабык акционердик коому 2023-жылы таза кирешеси план боюнча $194 миллион болсо, иш жүзүндө $302,4 миллион түздү. Бул тууралуу ишкананын 2023-жылга карата өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган кеңешмеде белгилүү болду. Ишканадан билдиришкенде 2023-жылы өндүрүштүк ишмердүүлүктөн түшкөн жалпы кирешеси пландагы $734,2 миллион ордуна $849 миллион түзгөн. 2023-жылы 13 тонна 577 килограмм алтын казылган. Өндүрүштү модернизациялоо жана чыгымдарды кыскартуунун натыйжасында ишкананын жыл ичиндеги таза кирешеси пландагы $194 миллион ордуна $302,4 миллион түздү. Республикалык бюджетке салык жана башка төлөмдөр түрүндө $17,241,071,000 сом которулду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камшек Жолдошбаев 19 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сот Жолдошбаевди карата чечимди 22 февралда УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен чыгарган. Эскерте кетсек, 21 февралда УКМК тарабынан Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Беш Сары жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалган. 2024-жылдагы ажылык сапарга баруу акысы бир адамга $3,750 түздү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, акчаны эртең 27 февралдан тарта 4 мартка чейин төлөө зарыл. Буга чейин зыяратчылар РСК банка $2,000 төлөсө, эми калган $1,750 төлөөсү керек. Эскерте кетсек, быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга 6,060 квота бөлгөн. Бишкекте 2 күндөн бери изделип жаткан 3 тууган ысык көлдөн табылды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда, балдар аман эсен. Буга чейин милиция 12 жаштагы эгиз балдар жана алардын 15 жаштагы эжеси изделип жатканын кабарлаган. Алар 24 февралда Бишкекте Бакаев көчөсүндөгү үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз болуп жаткан эле. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов мекеменин коллегиясында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго көкбөрү жана кыргыз күрөшүн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук мелдештеринин тизмесине киргизүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Анын айтымында, кыргыз улуттук оюндары тизмеге көргөзмөлүү мелдештер катары киргизилген. Эскерте кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөндөр цивилизациясынын маданиятын кайра жаратуу жана сактоо максатында 2012-жылы Кыргызстандын өкмөтү тарабынан демилгеленген. Кыргызстандын эң ири эл аралык долбоору.